Кылымдар таазим кылган ай, кудрет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Urmattуу ugarmanдар, жана Маралдын көрөрмандарым, кайрадан эле сиздерге ооз ачар алдында куттуу орозо программасы. Программаны алып баруучу мен Алтынбек Керимбеков. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коногу биздин ардактуу, сыйлуу устазыбыз, Кыргыз элине таанымал, бир эле Кыргызстан эмес, жалпы Орто Азиядагы уламаларга, жалпы элге таанымал болгон сүйүктүү устазыбыз Асранкулов Абдулла устаз. Кош келдиңиз, устаз. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн мына ушул сиздерге көптү көргөн Союз кезинде дагы канчалык дин кысымга учураса дагы ага карабастан билимин алып, ошол эле учурда дин жеткирүү жолунда болгон. Андан кийин Кыргызстан өз эгемендигин алгандан кийин дагы жалпы мына ошол алган билимин элге жеткирүү аракетинде болуп, дин жаатында көптөгөн кызмат кылган устазыбыздан мына ошол Союз кезиндеги орозо тутуулар же болбосо дин жеткирүү, дин тутунуу, дин таалимин алуу жана алган билимди башкаларга жеткирүүгө кандай мүмкүнчүлүк, кандай уруксаттар болчу эле, же канчалык деңгээлде тоскоолдуктар болуп турчу, мына ушул туурасында Рамазанда жакшы бир маек куралы деп отурабыз. Устазыбыз мына ошолордун баарына күбө, көптөгөн тарыхый маалыматтары ошол эле учурда илимдүү, билимдүү устазыбыз. Эмесе устаз, тутуп аткан орозоңуз кабыл болсун. Кудай Таала жалпы эли журтубузга тынчтык, амандык берип, жалпы орозо тутуп аткан мекендештерибиздин орозосу дагы кабыл болсун деген ниетибизди дагы билдирип кетели. Рамазан албетте ибадат айлары, аткарылган ибадаттар эселеп Кудай Таала тарабынан сооптору берилүүсү дагы бул албетте бышык. Мында эч кандай шек, күмөн жок. Кудай Таала барыбызды мына ушул ибадаттан үзбөсүн, ар дайым эселенген соопторго жетип турууну Аллах Таала баарыбызга насип этсин дейлим. Урматтуу устаз, бүгүн мынакей сизден ала турганыбыз, сизден уга турганыбыз, бизге берген маегиңиз дагы абдан жакшы чыгат, жакшы эфир болот деген ойдобуз. Мынакей чындыгында орозобуздун аввалуху рахматун, аусатуху ва аусатуху магфиратун ва ахируху айтқун минан нар деп айтылган жакшы сөздөй, мынакей 30 күндүк тутуп аткан орозонун дагы биринчи 10 күндүгү өттү. Мына ошол 10 күндүк Кудай Тааланын рахматы, райымы, мээрими жааган күндөр экен. Экинчи 10 күндүгүндө Кудай Тааланын кечирими, мына ошол орозо тутуп баштаган, орозону ортолоп бараткан, экинчи 10 күндүгүн тутууга киришкен өзүнүн сүйүктүү пенделеринде Кудай Таала өзүнүн мээри менен рахматынан кийин кечиримин жаадырат экен. Кечиримине жетүүгө орозо туткандар мындай орозо тутуу менен күнөөлөрүнүн кечирилишине дагы көп мына ушундай жакшы жактары бар экен. Ошол эле учурда мынакей жалпы акыркы 10 күндүккө кирип аткан учурубуз мына ошол 10 күндүк ва ахируху айтқун минан нар деп тозок отунан кутулуу экен. Баарыбызды Аллах Таала бизге мына ошол бүтүндөй орозо туткан пенделердин орозосун кабыл кылып, тозок отунан кутулгандардын катарында деп жазылуубузду Аллах Таала насип этсин. Устазыбыз, жалпы сиздин каалооңуз менен эфирибизди баштап кетсек. Алхамдулиллах, ассалату вассаламу ала расулиллах. Бардык орозо тутуучулардын орозосун Аллах кабыл кылсын. Амин. Быйылкы орозо жакшы жылга келди, жакшы айга келди да, анча ысык дагы эмес, жакшы абал болду. Орозо туткандардын Аллах Таала тилектерине, максаттарына жеткизсин. Амин. Эмне тилесе тилектерин Аллах кабыл кылган болсун. Урматтуу
Устаз, мынакей, сиз чынында мен таанып билгенден бери чоң жоопкерчиликтүү диний кызматтарды аркалап келатасыз. Буга биз күбөбүз, жалпы эл күбө дегендей. Ошол эле учурда бүгүнкү күнү дагы Кыргызстан Ислам университетинде аксакалдардын сап башында туруп студенттерге илим билим берип келатасыз. Ошол эле учурда Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсүсүз жана ушул кеңеште фатва жана байланыш комитетин жетектеп келатасыз. Чынында бул кызмат, бул иш, булардын баары албетте жогорку билимди талап кылган, чоң жоопкерчиликти талап кылган кызмат. Эми мына ушул кызматка келүү үчүн дагы албетте сиз илим жолун басып өттүңүз. Алгачкы сиздин илим алган күндөрүңүзгө бир аз токтолсок. Анткени бул күндөр Кыргызстан эгемендик алган күндөрдөн мурдараак союз кезиндеги мезгил болчу. Мына ошол учурларды дагы бизге бир эске салсаңыз. Анткени бүгүн биз мындайча айтканда эгемендикте жашап, мамлекетибиз тарабынан дагы бизге эч бир баягы дин тутуу тарабынан кысым жок. Дин тутууда мүмкүнчүлүк, эркиндик деген нерсе эбегейсиз берилип турган кез. Буга биз Кудай Таалага шүгүрдешибиз керек. Билим берүү жааты болсун, динибизди жашоо, жеткирүү тарабы болсун, булардын баары жакшы жолдо келе жатат. Бирок биздин баамыбызда, оюбузча дагы алган маалыматтарга караганда дагы ал мезгилдерде чынында оорураак болгон, бирок мына ошол нерсени сиздин өз оозуңуздан уксак. Алхамдулиллах, ассалату вассалам ала расулилlah. Эми союз убагында өтө дин кыйыныраак болгондо дин кармануу. Кармануу тарабы. Дин кармануу. Ошол убакта биз кичине кезибизде көрүп калдык. Атабыз раматылык, апабыз раматылык диндар адамдар эле да. Рахмат болсун. Алар ошол Рамазан айында орозо кармайт эле. Анан аксакалдар, ошол убактагы аксакалдар эстен кетпейт. Баягы көп адамдай болуп сезилет эле да. Аксакал кишилер баягы озачарга келишет эле, ифтарга келишет эле. Ошондо баягы эшектерди минип алып келет эле да. Ооба. Анан биз жаш балдар элек, дагы жаш балдар бар эле. Баягы аксакалдар таравихке кирип, озачар кылып, таравих намазын окуп кеткенде аксакалдар баягы эшектерди минип ойнойт эле. Баягы балдар эшектерди ойнойт эле да. Бул кайсыл жерде болот атат ошондо? Ошол Өзгөн районунун Мырзарык айылы. Анан ошондо мен эсимде ошондо ысык мезгилде келип калчу да. Жай мезгили. Жай мезгилде. Аябай аксакалдар келип, ошо бир раматылык киши бар эле. Аты эсимден чыгып калды. Ошол бакырып турчу эле, чай депчи. Тез баягы самоорду коюп, тез чайды киргизип турчу эле да. Көрсө ысык маалда келчү экен, адамдар чаңкап, көп неме болчу экен да. Ошол мезгилдер негедир бизге аябай таасир этет эле да. Биз өзүбүз дагы, мен 14 жашымдан орозо кармай баштадым. Аксакалдар келип таравих окуган, оозачар мезгилдери, ата энеңиз орозо туткан мезгилдер, алар ал учурда пенсия курагында беле же жаштар беле? Албетте алар пенсия курагында эле. Себеби мен атамдын 63 жашындагы уулумун да. Мен бойго жеткенде атам пенсияда эле, апам да пенсияда болчу да. Анан ошондо негедир ынтымак болгондой сезилет эле да. Баягындай динге кысым болгону менен, бирок баягы ооз ачкан аксакалдар көптөй сезилет эле да. Ошондо баягындай майрамдай болуп, жаш балдар сүйүнүп, жаш балдар өздөрүнүн кызыкчылыгы бар эле да. Анан баягы аксакалдар таравихке келип, таравих намазды окуйт эле. Ал убакта мечит жок эле да. Кыргызстанда болгону 37 эле мечит бар эле. Ар ким үйүнө оозачар кылып чакырат эле. Ошол жерде таравих окуйт эле, оозачар кылышат эле да. Ошол мезгилдер негедир биздин эсибизде калды. Өтө бактылуу сезимдер эле да. Азыр деле ошондой нерселер болгондой болуп атат. Бирок негедир
жаш кездеги нерселер жакшы Evet, экен. ал esingizde taşka tamga baskандай kalıp kalgan bir görünüş, abdan jakşı gündör, jakşı elester Ооба. çınında unutulbayt. Demek sizdin bul din ilimin aluga mana uşul jolgo түшүшүңүзгө sizdin demek ошол din карманып жашаган ата энеңиz себепкер болгон экен да. Албетте. Атам мени дайым Бухарага окууга жөнөтөм дей берчү эле. Demek ошол учурда dini bilim alуу тарабынан Бухарага баруу көбүрөөк мындай ал жер дагы көбүрөөк белгилүүрөөк болсо керек. Албетте, ал убакта эсирдин убагында Бухарада медресе бар эле, Ташкентте ислам институту бар эле да. Ошол эки эле жерде бар эле. Атам айта берет эле. Бирок мен чындыгында өзүм кызыкпайт элем окууга барууга. Атамдын айтканына каршы боло албай, макул болгондой болуп жүрө берет элем ичимдечи. Анан кийин ушундай жылдар болуп, бир көзү азиз караке бар эле. Ал кишинин балдары бар эле, бирок алар үй бүлөсү ажырап кетип, энеси менен кетип калган эле. Анан биздин үйгө ал киши көп келчү эле. Аны үйгө алып келип, карап ата энебиз. Анан мен аны эшикке алып чыгып, дааратканага алып чыгып, жетелеп жүрчүмүн да. Анан көп жылдар ушундай өттү. Ошондо оюма бир ой келди да. Ушу кишини кызмат кылып, жетелеп жүрөмүн. Куран үйрөнүп албайымбы ушул кишиден. Куранды үйрөнүп, баягы бир өлгөндөргө окусам деп да. Молдо болуп эмес. Ал убакта молдо болуш такыресте жок эле. Себеби дини Көдөткөн адамдарга Куран окуп багыштап. Ооба. Анан кийин газета, журналдарды көп окуйт элем, телевидениени көп көрөт элем. Молдолорду аябай жамандайт эле да. Идеология ошондой эле. Адамдын жаманы молдо болот, аттын жаманы жорго болот дешет эле да. Анан ошондо мен жүрөгүм чынында дини окууга тартпайт эле да. Жөн эле баягы көз азиз кишиден Куранды үйрөнүп алсам деген ой болду да. Ал кишиге дагы рахмат, Алла ыраазы болсун, мени окутуп, арабча тамга тааныбадым, ооз-эки үйрөндүм да, жатка. Анан балдар мени көрүп мыскылдайт эле. Себеби көзү азиз караканы жетелеп жүрчү элем да. Могу көз азизди жетелеп жүрөт депчи, шылдыңдайт эле. Бирок атамдын мен айтканын орундатыш үчүн эки кылбайт элем да. Ошол кишиге да Алла Таала рахмат кылсын, ал кишини. Ошол кишинин дагы шарапаты менен ошол дини окууга дуасы тараптардагы түрткү болду. Ооба, кызыгып калдым да. Алгачкы демек араб арибин тааныганыңыз, арабча үйрөнүп баштаганыңыз кайсы жерден башталды? Бизде Жаңарык деген айылда Молдо Урустам аке деген бар эле. Атам ошол кишиге тапшырды. Ошол киши арабча ариптерди үйрөттү. Ушу бир 2 айча үйрөттү да. Үйрөтүп туруп айтты, мен эми сени чоң молдого алып барамын деп туруп, Төө Моюн деген жерге алып барды. Ал жерде чоң устаз Талыпжан дамла бар экен да. Ошол жерге барып, ошол жерде көп балдар бар экен. Ошолор менен бирге окуп калдым да. Эми ал Талыпжан дамла чоң илимдүүлөрдү окутат экен да. Анан биринчи эле мен барганда өзүнүн пешкадам шагирттерине тапшырып койду. Мубарак Ажака деген бар экен, ал убакта жаш эле да. Сайдилла акеге тапшырып, ошолордон баягы Хаптиекти, Мамдал кыраатты окудум. Анан кийин калган сабактарды Талыпжан дамланын өзүнөн алдым да. Бул башталгыч бөлүмдөрүн алган экенсиз. Ооба. Анан Талыпжан дамладан Кафияны окудук, Мишкатты окудук, чоң китептерди окудук да. Ал киши азыр көзү тирүү. Ооба. Көптөгөн шагирттерди чыгарды. Ошол убакта Төө Моюнда бир айыл бар эле да. Ошол айылда балдарды жаткырып, тамак беришип, соопчулук үчүн эл кызмат кылат эле. Бул канча жашыңызда болуп атат ошол учурда? Ошондо мен 10ду бүткөн мезгил болчу да. 10ду бүттүм. 10ду бүткөндөн кийин аскерге кабыл алуу деген бар эле. Анан бул тараптары кандай болду? Уруксат берилдиби? Ал жерде отуруп мен билим алганга. Атамдын карыган жалгыз уулу элем да. Анан атам алып калган мени. Алып калып туруп дини окууга жөнөткөн да. Анан ошентип баягы мен армияга барбай калдым. Бирок баягы училищада окуп аттым. Училищада окуп,
ошо менен катар диний окууну дагы окуп аттым да. Бирге алып Эстердин убагында бир окууга кирбесең, ишке кирбесең болбойт эле да. Багы текшерүүчүлөр келип текшерет эле. же окуп аткан же иштеп аткан көрүнүш керек. Ооба. А бирок ошол учурда диний билим алганга сиздер эми медреседе чогулуп дарс аласыңдар да ал жерде. Уруксат берилип аттып эле. Жок, ал убакта уруксат жок эле. Мен баягы жогоруда айткандай, Бухарада, Ташкентте гана уруксат бар эле. Аны баягы жашырынып сабак берчи. Хужураларда деп Сиздер коет. күндүз училищага барасыздар. Ооба. Кечинде дамла келип, өзү сары таш деген айылдын эсимден чыгып атат. Ушул жерде окудук. Дамла кечеси келет эле. Кечеси келип сабак берип кетет эле да. Ошону мына эстесем, ошол маалда 2-3 километр жер эле да. Ошо киши Кудай үчүн деп келип сабак берип кетет эле да. Анан ал киши баягы чоңдор менен дагы жакшы мамиледе эле. Алар менен сүйлөшүп, ал убакта кээ бир чоңдорубуз дагы жакшы адамдар эле да, жардам берет эле. Медреседе билим алдык десеңиз, мен бүгүнкү күндөгүдөй элестетип атпаймынбы? 24 саат ошол медреседе болуу. Демек сиздер күндүз кадимкидей үйдө же жумушта же окууда, анан кечкисин гана убакыт бөлүп сабак алган турбайсыздарбы? Ооба. Эгер баягы күндүзү биз окуп аткан болсок, мурдагы КГБ дейт эле. Ошолор көрүп калса, кармап кетет эле да. Соттоп жиберүү табы бар эле. Ошон үчүн биз иштеп атабыз же окуп атабыз деген катталып койчу элек да. Эми Алланын жардамы менен биз ошо Дамлада, Талбжан Дамлада окудук 3 жылча. Андан кийин Алланын буйругу менен Тажикстанга бардым. Тажикстанда Молла Абсаттар Дамланын колуна барып окуп калдым. Ал киши дагы фикх илиминен аябай күчтүү экен. Ошо Амстердамда биздин Азирети муфтийбиз. ооба. Ал киши Азирети муфти боло элекке чейин сабак берген да. Мен барганда айтты, мен ошондо 25 жыл сабак бердим деген да. Менден кийин дагы көп жыл сабак берди. Алла ыраазы болсун, Бухарада окугандай жүрөт элек да, баягы Тажикстанда. Китептерди кармап алып, колтуктапчы. Эркин. Эркин жүрөт элек. Бирок баягы өкмөттөн тыюу бар эле. Себеби баягы Тажикстандын жетекчилери дагы жакшы адамдар экен. Динге жакын, Дин жакын, түз. Ооба. Дамлага айтып койчу экен. Текшерүү келатканда балдарга уруксат берип туруңуз деп. Анан кайра текшерүү бүткөндөн кийин кайра чогуласыздар. Ооба. Анан ошондой жакшы мезгилдер болгон да. Анан баягы Тажикстанда дагы жакшы адамдардын жакшылыгын көрдүк. Үйүндө бекер жаткырып, бизге тамак беришет эле. Алимжан ака, Алим ака деген киши. Андан кийин баягы Төө моюнда айттым го, Сары Ташпы ушул жерде Мырза ака дегендер дагы баягы бала чакасы бар. Өздөрү кыйналып жашап атса дагы бизге тамак аш берип турат эле да. Тең бөлүшө билген. Тең бөлүшөт эле. Мынакей бүгүнкү күнү мына ошол адамдар ал мезгилдеги жасаган бир хайыр садака ихсандарынын соогун алып атса керек. Ахиретте да Кудай Таала албетте соопторун берет. Ооба, Аллах алардан ыраазы болсун, биз дуа кылып турабыз. Хатмы Куранды эстеп турабыз да. Албетте алардын жакшылыгы тийди да. Пайгамбар алейхисалам айткан, ким адамдарга рахмат айтпаса, Аллага шүкүр кылбайт дейт да. Албетте алар себеп болду. Ошол маалда мына Абсаттар Дамлабыз өтүп кетти. Талбжан Дамлабыз бар. Анан дагы жакшылык кылган кишилерибиз бар да. Эми алар түбөлүккө чейин Алла Таала сооп бере берет. Албетте. Ошонун негизинде бизде дин сакталды деп ойлойм да. Бизде мына Талбжан Дамланын шагирттери дагы көп, Молла Абсаттар Дамланын дагы шагирттери көп. Өзүңүз билесиз го. Ооба. Көп эле молдонун устазы Абсаттар Дамла болуп чыгат да. Жакшы. Андан ары карай сиз Ташкентке барып, ал жердеги дагы билимиңизди өркүндөтүп, анан ошол эле учурда эмгек жолуңуз дагы мына ошол Ташкенттен башталды окшойт. Албетте, Ташкентке мен Молла Абсаттар Дамладан окуп келгенден кийин айылда жүрүп калдым. Айылда жүргөндөн кийин айтып калышты, имам жок болуп атат, Куршап деген айылга. Жума окула турган мечит бар. Ошого бир киши келип жуманы өтөт. Сен 5 вакыт өтөсүң, 5 вакытка имам болосуң, жаназаны окуйсуң деди да.
Ана мен болуп тур деп, Бирок сиз Куршаптан башка айылда турасыз, э? мен Куршаптан Мырзарык деген айылда Мырзарык. турат элем. Анан ошого макул болуп, атам айтчу эле да, мечитке сопу бол дечү эле. Анан кийин кээ бирөөлөрдү сопу бол десе унабайт экен да. Себеби мен сопу болуп туруп, кийин имам болосуң дешкенде, мен макул боло бердим. Кээ бирөөлөр унаган жок да. Ошонун шарапаты болду. Мен Куршапта иштеп, анан кичинекей мечит эле да. Кичинекей мечит эле, кийин ошону чоңойтобуз деп аракет кылдык. Бир Канков деген киши депутатка койду, мечитке жардам берем депчи. Экөөбүз чоңойтобуз деп, өкмөттөн башка жактан уруксат албай эле баштоого кириштик да. Ал мусулман киши беле? Ал орус киши эле. Бирок кыргызчаны суудай сүйлөйт эле да. Мен депутат болсом деди, мен жардам берем деди. Анан ошо кишини ачык эле шайладык. Ал убакытта тыюу жок эле да. Бул кайсы жылдар ошондо? Ошондо 90-жылы. 90-жылдары. Эгемендик ал элек. Ал элек жылы. Анан ачык айтып, ошо киши депутат болуп калды, ошо Куршап өрөөнүнөн. Анан кийин депутат болгондон кийин бизге жардам берди да. Өтөсүнөн чыкты. Ушундай башка динде болсо дагы мечитке жардам берди. Жардам берди дегеним, ал сельхоз химиянын начальниги эле Ош облусу боюнча. Бүт директорлорго айтты, ушу мечитке жардам бересиңер деп. Техникадан жардам беришти да. Эми ушундай немелер болду. Ошо мезгилде эми динге кысым көп эле да. Баягы биз кичине кезибизде айт намаздарды окууга жер жок эле. Мечит эми Куршапка эле барыш керек, же өзгөнгө барыш керек. Ал жерге бардык, бара албайт да. Анан бир айылда тоо бар эле. Ошол жерге барышып, аксакалдар жашырынып окушат эле. Анан биздин айт намаздар же жума намаздары. Айт намаздар. Жумануга уруксат жок. Бир айыл өкмөтү бар эле. Ал киши өтө принципти кармаган киши экен. Аксакалдарды кубат эле да. Аксакалдар эми намазга жыгылайын дегенде, келди дегенде качат эле барды. Кээде окуп калышат эле, кээде окушпайт эле да. Эми бул күндөрдү көрбөгөн адамдарга бир жомок сыяктуу болса керек. Азыркы заман дагы башка болуп атат динге карата. Ташкентке кандай болуп барып калдыңыз? Ташкентке мен Куршапта имам болуп жүргөндө Ташматов деген диний полномочий бар эле. Кыргыздардан жогорку диплому бар эч ким жок экен. Ошо ислам институтун бүткөн адам жок экен. Сен барып келбейсиңби деди да. Анан мен өзүмдү сыноо үчүн бардым. Барып экзамен тапшырып өтүп кеттим. Бирок аябай корктум. Эми кантип окуймун Ташкентте? Себеби бала чакам бар да. Анан кыйналып атып араң бардым. Барып ал жерде окудум Ташкентте. Окуп жүрсөм, мен баягы баштапкы илимдерим бар эле да. 3-курс болгонумда балдарга сабак бер деп ректор айтып калды да. Мен илимим жетишпейт десем, билебиз, жээндерибиз айтат, сен аябай илимдүү экенсиң деп. Себеби Күжүрү баягы немеде общитада отурган жатканда балдарга сабагын айтып берчү элем да. Жардам берчү элеңиз. Ооба. Ошондо 3-курста окуп атып өзүм сабак дагы бере баштадым да, түштөн кийин. Ошентип Ташкентте 5 жыл жүрдүм. 5 жыл жүргөндөн кийин Кыргызстанга келүүгө туура келди. Алар дагы мени кое бербей, зорго кое беришти. Үй алып берели, 3 комнат дешти. Бирок мен жок, өзүмө барайын. Себеби Мекенге келип кызмат кылайын дедиңиз. Ооба, элибизге кызмат кылайын деп. Себеби мен оюмду өзгөрткөн бир өзбек дамлы болду да. Мен сабак берип өзүмчө башкача болуп жүрсөм айтты, биз көлгө бардык, көлдө балдар сүннөткө отургузулбайт экен. Кыргыз ысык көлүбүздө. Ысык көлүбүздө. Өзүңдүн кыргыздарыңды окутпайсыңбы деди да. Ошондо мага катуу тийди. Анан кой деп туруп Ошко келдим. Ошко келип туруп Оштогу Абжапар атындагы медреседе иштеп калдым. Иштеп жүрсөм, мага эми илим эле таркатуу керек эле да. Башка нерсеге кызыкпадым, имамга кызыкпадым. Кайра өзүңдүн мечитиңе имам бол дешти. Казыбыз Куршапка. Анан мен унабадым. Кыскасы, ошо илим жолунда жүрүү мага жакты да. Азыр деле мына илим жолунда жүрөмүн. Албетте. Мына бийлик бул убактылуу нерсе экен. Мен сизди
Бишкекке келген жылдарыңыз 95-96 болсо керек. ооба. Мына ошол жылдары ага чейин Кимсанбай ажыке Кыргызстандын азирети муфтийи болуп турду. Андан кийин мына ошол Молдо Абдусаттар ажы устазыбыз муфтий болуп келген күндөр дагы биз эсибизде. Анткени мына ошол жерде билим алып жүрүп, көрүп калганыбыз бар, маалыматыбыз бар бул тарабынан. Мына ошондо ал учурда азирети муфтийдин биринчи орун басары деп айтылчу. Сиз ошол биринчи орун басар болуп иштедиңиз. 1996 жылдан 2002 жылга чейин иштеп келдиңиз. Ошол доордон бир эске салсаңыз, ал доорлордо ошол күндөрү мынакей Рамазандар кандай болчу эле, кандай өтчү эле, бүгүнкү күндөгү абалга салыштырмалуу Кыргызстан эгемендигин алып, эми динге уруксат берилип, бекемделип келаткан мезгил болчу, бирок канткен менен айырмачылыктар болсо керек. Мына ушул тарабына токтолуп кетсеңиз. Албетте ал убакытта мечиттер аз эле 96 жылдары. Андан кийин баягы медресе мечиттер көбөйдү, медреселер көбөйдү. Ал убакытта эми жаңы динге кирип аткан убак эле да. Мечиттерде таравихтер окула баштады. Бирок мечиттерде ооз ачар кылынбайт эле. Андан кийин баягы араб туугандарыбыз келип, ошолор центральный мечитте ооз ачар кыла баштады да. Ооба. Ошо 30 күн Жалпы жамаатка деп 30 күн. жалпы жамаатка. Ооба, күбөбүз. Анан bunun дагы пайдасы болуп атты да. Анан ошентип жүрүп алар бир канча жыл ошондой кылып жүрүштү. Акыры өзүбүздөн кыргыздар чыгып, кыргыздын дагы баягындай байлары чыкты дагы. Биз кылабыз деп чыгышты да. Анан арабтардан талаша баштады. Арабтарга мейли силер 15 күн кылгыла, 15 күндө өзүбүз кылабыз дешти да. Ошентип барып, жүрүп акыры көбөйүп, азыр кыргыздар ээлеп калды да. Бүт мечиттерде кыргыздар ооз ачырып атат. Түгүл айылдарда дагы да талаш. Албетте, бүгүнкү күнү күбөбүз чынында. Мисалы мечиттерде 30 күн бою ооз ачыруу тизмеленип, ким кайсы күнү ооз ачырат, канча жамаат келет ооз ачырууга, ошол эле учурда канча сумма кетет, бул алдын ала бычылып эле алдын ала күндөрдү ээлеп бир туугандарыбыз. Анткени орозо туткандарга ооз ачыргандын сообу дагы кандай экенин билип, анын маңызын түшүнүп, аркалап атат. Ушул аракетте сооп алып калам деген аракетте болгондор көп кездешип атат чынында. Жылдан жылга дагы көбөйүп атат. Ооба. Эми Кудайга шүгүр дейли да. Мына биздин кыргыздардан көп умрага барып атышат, ажыга барып атышат, сооптуу иштерди кылып атышат да. Мен ойлойм да, мурдатан бери ойлоп жүрөт элем. Бизди Кыргызстанды, кыргызды бириктирген дин депчи. Дин. Эгер баардыгыбыз бир динде болгон болсок, чогуу болобуз депчи. Анан жакшы мына Кыргызстан бир динде болуп, бир мазхабта, бир акыйдада болуп атканыбыз чоң жетишкендик да. Албетте. Башка жактарды көрүп атабыз. Бир эле улут, бирок диндери ар башка болуп, ынтымагы жок болуп, бөлүнүп жарылып атат да. Биз ошол ынтымагыбызды сактап калсак жакшы болот да. Баягы дин душмандары дагы Кыргызстанды бөлүп, экиге бөлүүгө аракет кылышат экен да. Бирок бизде ушу кыргыздын үрп адаты дагы, анан кийин динибиз дагы сактап калып атат. Биримдик ынтымак. Биз азыр жакшы, албетте, бул сиз да баса белгилеп кеттиңиз. Мынакей ошол ажыга барып көргөн адам же болбосо умрада болгондор, мына жакында биз өзүбүз да көп болдук. Мына ошол умрага баргандар дагы ал жактагы студенттер менен таанышып, ошол эле учурда студенттердин билим алып атканын Мекке, Медине болсо, ал жактан көрүп, аларга дагы жардам берип, ооз ачырууларын жөнөтүп, мына ошондой кылып аткандар бар. Ошол эле учурда ал жерден бир аз таасир алган адам бул дүйнө убактылуу жашоо, жакшы амалдарды аткарып калуу бар экенин көрүп, чынында колунда акча тыйыны бар адам чынында мындай тапканын Аллах жолуна жумшайын, бейбечара болсо жардам берейин деген сезимдерге ээ болот экен да. Албетте буга мына ошол сыяктуу жакшы устаздардын берген маектери, сабактары
жалпы элдин батасы ошол эле учурда ички жан дүйнөсүн толтуруп келүүдө умрага барган адамдар болсун, ажыга барып келаткан адамдар болсун, демек ошол жерден башкача сезимдер менен келип, албетте андан ары дагы эл журтка кол кабыш, бейбечарага кол кабыш кылууга бир өбөлгө түзүлүп калат экен бул тараптары дагы. Албетте мына ошол доорлорду сиздер чынында жетектеп келдиңиздер. Ошол учурда эми албетте бүгүн ажылык күнү эмес, бирок бара бара ажылык тарабы деле жолго салынып, ажыга барган адамдар үчүн, умрага барган адамдар мурда жок десе болчу. Бул жылы абдан көп адам умрага барышты. Жакшы шарттар менен мүмкүн болушунча ыңгайлуу баалар менен барып келип атат. Ал эми сиздер муфтиятты жетектеп турган кезде оорураак болгон чынында учак менен баруу деген нерсе жок болчу ал мезгилде, Туура биз иштеп турганда диний маалыматтар аз эле. Кичинекей нерсени дагы элдер сурайт эле да. Биз мына эртең менен 9-да келип, кечки 9-га чейин отурат элек. Себеби бирөөлөр сурашы мүмкүн. Маселе сурайт депчи. ооба. Анан ушундай болуп кыйын болчу эле да. Ал учурда бүгүнкүдөй мүмкүнчүлүк жок деңиз. Ооба. Бүгүнкү күнү мынакей интернет айдыңында байланышуу дагы көбүрөөк болуп атат. Өзүнүн баягы айтып жеткирүүчү маселесин мына ушундай отурган жерде эле айтып жеткирүү мүмкүнчүлүгү дагы көбүрөөк болуп атат. Салыштырмалуу. Ал учурда жалаң гана келүү менен калыптанып келген да. Келип сурашып, билим алып, такташып маселесин. Ошол маалдагы дамлаларга дагы рахмат. Баягы Союздун убагында окуп койгон дамлаларыбыз көп кызмат кылды да. Андан кийин жаштарыбыз чыкты, окууга барып, мына өзүңүз дагы барып келдиңиз Египетке, башка жерлергечи. Анан ошондо мен өтө таасирлендим. Америкага бардым эле. Америкага барганда Эсибизде, сиз Америкага барган күндөрүңүз эсибизде, ооба. СССР кандай талкаланды деп туруп, бирөөсү айтты. Аксакалдар эле иштеп жүрө берип, жаштар кадр чыкпай калды. Жаш кадрлар чыкпай СССР талкаланды деди. Ошондо мага аябай таасир этти дагы. Өзүм жаш болсом дагы кадр чыгарышыбыз керек экен деп, жаштарды чыгара бердик да. Алардын жолун тоспой. Кээ бирөөлөр айтты. Сен бардың эле чет мамлекетке жөнөтүп атасың окууга. Булар окууну бүтүп келсе, ордуңду алып коет. Кызматыңды алып коет. Анан мен өзүмчө айттым, Алла Таала мага канча мөөнөт берет билбейм. Канча жыл иштейм билбейм. Деп туруп, ичибизди кең кылып эле жаштарды чыгара бердик да. Мына Чубак ажыга дагы жардам бердик, чет мамлекетке жөнөттүк. Абдышүкүр ажыга деле жардам берип аттык. Албетте, бул мына сиздерге окшогондорго жардам берип аттык. Чынында эмгегиңиздер, Кудай Таала кабыл кылсын, Аллах ыраазы болсун. Эми дагы ошол доордон мына бүгүнкү жаштар чынында ал учурдагы ал кездеги кыйын кезеңден маалыматы жок. Жалпы бир насаат иретинде дагы айтсаңыз, бизге берилген мүмкүнчүлүк мына ошону колдон чыгарбай кантип кармап кала алабыз. Ошол эле учурда кыйынчылык мезгилде дагы динин таштабай тутунуп, ибадатын кылып келген биздин кыргыз молдолорубуз, улуу устаттарыбыз, урпактарыбыз, аларды улуу устаттарыбыз кийинки урпактарга, ал кийинки урпактарга билимин берди, жеткирди. Кыйынчылыкка карабастан, эми кийинки урпак аларды унутта калтырбаш үчүн эмнелерге басым жасап, кандай эскерүүлөрдү кылып туруш керекпи? Унутулбаш үчүн биз эмне кылышыбыз керек болот? Албетте баягы улууларды урматтап, алардын жакшылыктарын билишибиз керек да. Баягы жашы өткөндөрдү кадырына жетишибиз керек. Бул диндин дагы талабы да. Албетте. Мына ким устаз болгон болсо, ал ошол адамга ошо кишиге жоопкер да. Имам Мухаммад айткан экен, мага бирөө бир тамга үйрөтсө дагы, ошонун кызматын кылып кулу болгум келет деген экен да. Эгер азыркы жаштарыбыз улууларды урматтаса, жакшы адамдардын кылган эмгектерин баалап, ошону тез айтып турса да, ошондо жаштарга деле жакшы болот. Себеби жаштар деле барып туруп аксакал болот. Алар дагы баягы алдантын, тайыт, күчү кетет да.
Ошо бирөөнү аксакалдар сыйласаң, сени дагы жаштар сыйлайт дейт. Хадисте келет да, ким жашы улгайган адамды сыйласа, Алла Таала бир жигитти даярдап коет, баягы киши улгайганда урматтайт дейт. Ошо молдокелер дагы бири-бирибизди сыйлап, аксакал молдолорду сыйласак, ошолорду дайым сөз кылып, эскерип турсак, Насаатын угуп, насаатын угуп, батасын алып. батасын алсак жакшы болот да. Эми баардыгыбыз эле мен кыйынмын дей берсек дагы болбойт да. Себеби биздин устаздарыбыз бар. Биздин устаздарыбыз барып туруп пайгамбарыбызга барат да такалат. Ооба. Ал улама варасатул анбия. Алымдар бул пайгамбарлардын мураскорлору деп айтылат эмеспи? Албетте такалат барып. Ошого мына жаштарыбызга айтарым бул биринчиден имандуу болуп, динди бекем кармансак, маскакты, туура динди тутунсак, ошондо кетебиз да. Бул дин экиге бөлүнүп кетет экен да. Диндар болуу, туура диндар болуу, анан ката диндар болуу. Туура диндар болсок, туура жолго кетебиз. Бактылуу болобуз. Мамлекетибиз дагы жакшы өнүгөт да. Эгер туура эмес диндар болуп кетсек, адашып кетебиз. Диндин туурасы дагы, туура эмеси дагы бар да. Ошо Алла Таала бизди ушул туура жолдо кылган болсун. Жаштарыбыз дагы дин туура эмес багытка кетип калуу, айрым экстремисттик бир маанайда болуп калуу тараптары. Албетте дин ага буйрубайт, дин андан кайтарат, бирок тескери кетип калуу бир коркунучтары күтүлүшү мүмкүн экен да, ооба. Андан сактасын Кудай Таала. Ошо мамлекетибиз дагы динге көңүл бөлүш керек. Баягы туура диндин багытына да. Имамдардын дагы ишине көңүл бөлсө, имамдар кандай адамдар имам болуп атат, кандай адамдар муфтиятта, казыятта иштеп атат. Буга көңүл бөлүш керек да. Эмес туура эмес. Буга эми мына ушул көңүл бөлүүнү муфтият жүргүзүш керекпи? Алымдар тарабы, алымдар кеңеши же болбосо өкмөт тараптан күтүш керекпи? Мен ойлойм ушул өкмөт тараптан көңүл бөлсө жакшыраак болот эле. Таасирдүүрөөк болот эле да. Бүгүнкү күнү көңүл бөлүү барбы өкмөт тараптан? Эми ошондой немелер болуп жатат. Азыр өкмөт тараптан, азыркы жетекчиликтин тарабынан болуп атат да. Өкмөт тарапка калтырылганда анча мынча ашача кол ирисине тартуу деген сыяктуу көрүнүш болуп кетпейби? Бүгүнкү күнү байкалгандай да менимче. Эми бул нерсени бара көч оңолот дейт го. Акырын оңолот. Андай сиз айткандай болсо анда болбойт да. Баягы ар бир адамды өзүнүн эмгегине жараша, илимине жараша баалашыбыз керек да. Адилеттүүлүк болгон болсо, ошол жерде өнүгүү болот. Адилеттүүлүктөн тайдырбасын. Бул тарабын туура баса белгилеп кеттиңиз. Кудай Таала адилеттүүлүктөн тайдырбасын. Рахмат, устаз, Аллах ыраазы болсун. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу угармандар, бүгүн бизде мынакей куттуу орозо программасында эфирде ардактуу сыйлуу коногубуз Абдилла устаз болду. Эмесе жалпы сиздерге дагы тынчтык, амандык каалап кетели. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ар дайым амандыкта көрүшүүнү Кудай Таала жалпыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.